подполковник, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы. Бишкек шаарындагы Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын балдар менен иштөө инспекциясы бар. Бул жакта өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылып турган 33 инспектор иштейт. Алардын жарымы айымдар. Ал эми аталган бөлүмгө Ленин району боюнча 100 миңге жакын өспүрүмдөр катталган. Анын 2 миңден ашыгы мектеп окуучулары. Бизде кылмыш жазуу кодексинде айтылып атат 14 жаштан кийин жоопкерчиликке тартылат деп. 1 жаш балдарга ошол жөнүндө дагы биздин азыркы жаңы кирген кодекстин беренелерин дагы айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Мыйзам боюнча өспүрүм балдар 16 жашка чейин иштөөгө тыюу салынган. А бирок ошого карабастан айрым жаш өспүрүмдөр жумушка тартылып жатат. Маселен, бүгүнкү эле рейдте жумуш иштеп жаткан 5 өспүрүм балдарды жолуктурдук. Тилекке каршы бул балдар жашоо шартка байланыштуу ата-энелерине жардам берүүгө аргасыз экенин айтышты. Профилактика жана ата-энелерине ошо кандай балдарды көп иштерди көп иштетпейге ошо чакырганга аракет кылып атабыз. Жардам бер, бирок ошо чейгине баштап кечке чейин иштебейбиз. Кечке чейин эмес, ошондо эрте өтөн келем карабыз. Негизинен инспекторлорго көптөгөн жоопкерчиликтер жүктөлгөн. Алар ар дайым мектептер менен тыгыз байланышта иштеп, семинар, тренингтерди өткөрүп, ар түрдүү кырдаалдарды көзөмөлгө алып турушат. Мындан сырткары педагог, психологдор менен биргеликте иш алып барып, балдарга карата зомбулук аракеттерди, алардын суицидке барышын, кандайдыр бир кылмыш ишине аралашышын, деги эле алардын жүрүм-турумун жөнгө салып турушат. Балдар иште инспектор болобуз. Биз азыр каникул учурунда ушу эне аталар менен түшүндүрүш жүргүзүп атабыз. Бура жардам берип атыр небереңиз. 14 жашта балдарга болбойт да. Чолпон Деркенбаева, Арген Сырымбеков, Айсырга Кадырова, Билим жаңылыктары. Сизге